Bismillahirrahmanirrahim. Менің балам дин жолында жүрөт, ичпейт, жекпейт, 5 мал намазын калтырбай окуйт. Жашы 30-да. Бирок үйлөнүүгө жолу ачылбай жатат. Кыз көнсө ата-энеси көнбөйт, же кыз көнбөйт. Башы жакшы болот. Анан эле айнып кетип жатат. Бул эмне себептен? Кара дуба барбы? Ушуга бир патаңызды берип коюңузчу сурана. Мүмкүн кейбир учурларда бул атайына сыйкыр бар го, кара дубалар бар го. Булардын негизги бир максаты өзүнүн ушу эркек менен аялдын башын бириктирбеш да. Юфарриқуна байнал мар'i ва зауж. Куранда Алла субхана ва тааля буну айтат. Bundan башка дагы ар кандай сыйкырдын максаттары бар. Көрө албастыктын аркасынан жамандык каалап, мейлиби? Бирок бир ошон эмеси бул Кур'ан-ы Каримде айтат. Бирок бул дагы билип коюңуз, Алла Тааланын өкүмүсүз эч кандай зыян бербейт. Бирок таасири бар экенин айтып атат. Алланын каалашындай. Ошон үчүн сөзсүз иншалла дуаларга дагы бекем болуп, үйдө Бакара сүрөнү окугула, Бакара сүрөсү өтө күчтүү. Шайтанды, сыйкырды, кара дуаны кууп чыкканга, талкалаганга Бакара сүрөдөй таасирлүү жок. Бакара сүрө окулганга үстөмдүү боло албайт экен алчы. Үстөмдүү боло албайт. Машинада баратып, намаз убакыт болуп калса, намаз окуса болобу? Бирөөлөр боло берет дейт. Боло берет. Нафил намаз окуй бериңиз. Машинанын ичинде. Сапарда болсоңуз сүннөт нафилдин өкүмүнө айланып калат. Анда окусаңыз болот. Бирок фарызды болбойт. Фарыз намазды түшүп окуш керек. Фарызга кыям, каада, рүкү бардыгы болуш керек. А нафилди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улоонун үстүндө отуруп алып деле чыгышка кетип атса, мисалы, бизде батыш тарапта кыбла. Чыгышка кетип окуй берсеңиз да болор. Улоонун үстүндө эле. Бирок фарызга сөзсүз түшүш керек. Түшүндүңүздөрбү? Бир гана учурда фарызга уруксат, эгерде сиз улоонун үстүндө качып кетип атсаңыз, душман сизди кууп баратса, намаз убактысы болуп калса, ошондо окусаңыз болот. Себеп токтосоңуз, душман сизди өлтүрөт. Буну маселе ат-талиб вал матлуб деп коет. Динибизде ушундай бар, маселе бар. Бирок эгерде сиз душманды кууп баратсаңызчы, анда кандай? Анда болбойт дейт. Токто. Кетсе кете берсин. Намазыңды оку биринчи. Ушуга улам эле мына биздин эмеде атым эле машина айдап келатышат эле го мурда. Европада машина айдап келет эле. Мына Россияда, Казакстанда жолдордо мафия, рекет, бир баракат дегендердин бардыгы чыга калып, жолдон ушундай кылып аркасынан кууп түшөт эле да. Каракчыларчы. Азыр Кудайга шүгүр, Алла Таалам алхамдулилля, бир амандык мындай чөйрө берип, андай азайды. Мурун ушундай эле го бир 90-чы, 2000-чы жылдардын тегереги ушулардын бардыгында адамдар жырткыч эле. Азыр анча жакшы болуп калды. Аркасынан келип эле өлтүрүп коюп, машинесин алып кетип алып, акчасын да алып кетип алып. Тооба кылды. Мындай окуялар көп катталган. Кандай болгон чакта дагы ошондой учурда айдап кеткенсе, токтотпой айдаш керек, тамыла деп суроолор келген да. Кандай кылабыз? Арка жактан келип калат, немеден көрүп турасың дейт. Токтобой келатат дейт да. Bunday учурлар бар, ушундай. Болду, ошондо машинанын ичинде намаз окуй берсе болот. Бирок үйгө жеткенден кийин кайра кайталап аласың. Эмне кылып аласың? Кайталап аласың. Биз 6 кызбыз, бир уулубуз, укам, жаш кичинебиз. Ата-энеме кантип жардам берсем болот? Ата-энем кыйналып кетти. Биз кыздар жардам бере албайт экенбиз. Баарыбыз турмуштабыз. Ата-энемди ойлоп сагынам. Атам 60 жашта болсо да Москвада иштейт. Аллаху акбар. Иншалла, жок мындай туугандар. Кыздар дагы ата-энесине кызмат кылуу милдеттүү тууган. Ошон үчүн эгерде кыз бала ата-энеме ооруп атат, же болбосо зыярат кылайын, барып келейин десе, күйөөсү тосконго акысы жок, билип коем. Наоборот, ошого иншалла туганчылык болот, сооп болот, береке болот. Өмүрүңөргө алхамдулилля бакыт берилет. Чогуу барып кызмат кылып койгула. Кабар алып койгула. Ошон үчүн иншалла карап туруп мына жердеги кыздар кыз бала деле кызмат кылса болот. 6 кыз экенсиңер, кезек менен
мейлі ушу жумада бирөөңөр барла, кийинки жумада дагы бирөө барсын, кийинки жума бирөөнүн мойнуна эле коюп койсоңор дагы оорураак болуп калат. Анан бул күйөөсү дагы айтат, сен кайра эле айта бересиңби депчи. Биякта бала чаңалгаң турат, тиричилигиң турат деп. Бирок убакыт бөлүп иштек эмес, мисалы барып кийимдерин жууп келди, же болбосо нанын пышырып алып барып берип койду, үйүндө эле пышырып барып тезирээк келе турган. Акылдуулук менен ишти алып барса болот да. Ошол жерде бул жерде аялдар да аша чаппаш керек. Барып алып ошол жакта эле калып калып эле анан кийин өзүнүн үйүн таштап коюп эле күйөөсү менен да келишпей да бир нерсе болуп кетпесин, шайтан аралап. Түшүнөсүңөрбү? Бирок ошол эле кезде кийимдерди алып келсин, ол үйүндө эмес, үйүнө алып келтирип эле жуусун спокойно эле. Жашнакка үтүктөп алып барып берип койсун. Же болбосо азгында тамак жасап алып барып берип койсун. Тиякта тамак жасап, тияктан 3 саат 4 саат кеткенден көрө барып жарым сааттын ичинде алып келет, үйүндө эле жасап берип коет. Бир ок менен экөө бардыгы нормально. Кызмат дагы болот, сооп дагы болот, күйөөсү менен дагы мамилеси жакшы, үйүндө дагы береке. Досум Питерде иштейт. Гинекологко көрүнүш керек экен. Орусчаны жакшы билбеген үчүн кыргыз киши бар дейт. Ошого барсам болобу дейт. Орус кыз врач бар экен, ал башка шаарда очередь документ жасаш керек дейт. Алла разы болсун. Жок, гинеколог аялдар гана болуш керек. Уролог? Жок, гинеколог дейт. Да? Мүмкүн кыз бала жазган эмеси муну? Орус кыз врач бар экен дейт, бирок башка, бул кыз экен, аял экен. Ошо чечилген гинеколог тура эле. Демек кандай аялдарга көрүнүш керек. Гинеколог маселесинде мейли узагыракта болобу, башкаракта болобу. Ассаламу алейкум, Яжуж Мажуж жөнүндө айтып бериңчи, Даджал жөнүндө дагы дейт. Яжуж Мажуж бул кыяматтын чоң белгилеринин бири. Иса пайгамбар келгенден кийин анан келет бул. Бирок Иса пайгамбар алсыз болот булар менен, кармашканга күчү жетпей калат. Иса пайгамбар Даджалды жөн эле өлтүрөт. Талкалайт аны. Даджалдын артынан ээрчигендерин кошо талкалайт бардыгын. Алла ошондой күч берген. Ошо Даджал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан мындай деген. Менен мурунку пайгамбарлардын баары Даджалдан үммөтүн эскертип коркуткан. Нух пайгамбар дагы айткан, үммөтүнө айткан, кыяматка жакын Даджал деген келет, кудайлыкка доо кылган деп коркуткан. Бирок мен мурунку пайгамбарлар айтпаган бир нерсени силерге айтып коеюн, билип койгула, Даджал көзү кыйшык болот, Алла кыйшык эмес деп коет да. Авар деп коет мунучу. Андан башка пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбарчылык доорунда келгендиктин себебинен Даджал, пайгамбарыбыз Даджал боюнча өтө кенен айтып берген да. Качан чыгат, эмне болот, кандай болот, эмне иштерди кылат, канча күн турат, кандай азгырат, кимди кандай өлтүрөт, өзү кандай өлөт, кайсыл жерлерге барат, кандай азгырыктарды таштайт, ушулардын бардыгын кенен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып берген. Ага буга чейинки сабактар бар, YouTube'дан карасаңыз, иншалла кенен сабак табасыз. Даджалы дагы, Яжуж Мажужу дагы. Яжуж Мажуж Даджал өлгөндөн кийин келет. Иса пайгамбар Даджалды өлтүрүп, уже бардыгын адилеттүүлүктү орнотуп, Курандын бардыгын алхамдулилlah хадислик өкүмдөрүн жүргүзүп, өтө берекелүү болуп, бир анарды, бир уруу жеп дагы курсак тойбой турган доор келет тугандар. Түшүндүңүздөрбү? Канча анарды? Бир камазды эмес, бир эле анарды. Береке. Бирок ошондон анан Яжуж Мажуж чыгат анан. Ого, туруштук берүү кыйын болуп калат. Иса пайгамбар качат. Имандуулар барды качат. Жегенге, ичкенге эчтеке жок. Алар шыпырат да бардыгынча. Кырат да жөнүндө. Ушундай бир субханалла көлгө келет, ысык көл бар го, ысык көлдү ким ичип бүтүрөт? Муну ысык көлдү ичип салды десе, элестетип көр. Ысык көлдү азыр бүткүл дүйнөнүн жаныбарын адамдарын алып келип ичирсең да ичип бүтпөйт бул ысык көл. Бүтөбү? Ичип көрбөй, ичирип көрбөйлү? Бүтпөйт. Бирок ысык көлдөн чоң көл бул ошо Шамда. Макулбу? Яжуж Мажуж ичип салат бардыгы. Биринчиси алдын келип кетет, эң акыркысы келет да, бу жерде суу болгон эмеспи дейт да. Вообще уже суу болуп тур депчи. Баягы арыктарда багы суу келбей калат го, дарыяларда. Ошондой болуп калат да. Будан ошондон качат, Тур тоосуна качат. Тур деген тоо бар Мисирде. Ошо Тур тоосунда, Сайнада. Тур тоосуна качып, Иса пайгамбар өзүнүн ошо имандуулары менен качып, жан сакташат да.
Ama буларга мүмкүнчүлүк болсо туруштук берүү кыйын болуп калат да. Качат ана. Ошол жерден анан кийин субханаллах туртоосундагы эчтеке жегенге ичкенге жок. Муслимдин риваятында келет. Иса пайгамбар жана имандуулар аркасынан эрчигендердин тамагы, азыгы субханаллах болот. Алхамдулилlah, Аллаху акбар болот дейт. Ушу зикир менен курсагын тойгозот Алла Таала. Алла рызкыны берет, ушу зикир менен берет да. Бул жан дүйнөнүн азыгы дагы, дененин азыгы дагы да өзүчө. Ошолордон анан дененин азыгына да күчтүү берип коет, кубаттанып. Витамин да. Я. Кийин алар болот, анан алар бүткүл дүйнөнү бастык дейт да. Яжуж мажуж. Дүйнө биздики дейт, биз кожоюн дейт, биз бий дейт, биз хан дейт. Не кылайлы? Давай асмандагыларга кол салайлы дейт. Жер бүттү, асмандагыларга кол салайлы дейт. Анан жаалары бар экен. Асманга карай атат. Асманга ушу жаалар бийик көтөрүлүп, жебеден чыгат. Октор ошо жерге кайтып атканда Алла Таала кан кылып чыгарат. Анан булар айтат, асмандагыларды да өлтүрдүк дейт. Акмак болгону ушундай болот да. Анан Алла субханаху ва таала буларга токтоп турду. Аллаху акбар. Ушундай бир орunu жиберет. Тып коронавирустун чыпуга. Кырылып калат. Жерде только өлүк эле болуп калат. Аны ким көмөт аны, жерди казып ким казат аны? Сасып кетет. Сасып кетет. Жыт невозможно. Жытынан адам өлөт. Кырылып калат. Анан Алла субханаху ва таала өзүнүн казынасынан канаттууларды жиберет. Учуп келет да бирди алып барат. Океандан аны бир мускатрелик алып барат, каяка алып барат билбейм. Океанга таштап коюм бардыгын. Бардыгын ушинтип тазалайт. Асмандан жамгырды берет мынандай вызылат. Нөшөрлөтүп, көтөрүлөт. Анан Иса пайгамбар имандуулар менен түшүп келет аны. Я Алла, жан тынды да мына. Мына яжуж кыскасы ушул. Устаз, биздин үйдө гусул алганы шарт жок. Кээде намазды окуй албай калам. Анан жолдошума төшөк маселесине отказ кылсам канчалык күнөө? Мындай туугандар. Гусул алган андай эле чоң эле бир проблема эмес. Бир бөлмөнү азыркы Кудайга шүгүр эле. Ошол чекеден эле кичине аз-маз көп болсо сизге бир 2 килограмм цемент кетет. Суу бери акпаш үчүн бөлмөнүн чекесин элечи мындай эле кылып коесуз. Суу нары чыга тургандай эле. Şu үйдүн ичинде эле пленка менен мындай кылып тартып коет, азыркы оңой эле. Болду, ичине суу бул жака чачырабасын, гусул кылып алла, ошо бир эле комнатада жашап, бир эле комнатада гусул кылып койсо болот, болду. Эч кандай чоң философиясы кереги жок буга. Анан буга ванна керек эле, анан кийин тиги керек эле, ага кайча акча табабыз, азыр карыз болуп атса, кредитти беребизби же буну кылабызбы деп берсеңиз, бул дагы бүтпөйт, тиги бүтпөйт, өмүр бүтүп калат да. Ошон үчүн гусулсуз өтүп кетип калбайлы. Гусул тазалык ал, оңой эле. Кылам дегендерге жеңил эле. Экинчиси төшөк маселесинде үзүрсүз отказ кылган чоң күнөө. Билип коюң. Таң аткы чакта эгерде периштенин каргышын алгың келсе, отказ кыла бер да. Периштелер айтат экен, көп эле андай эле кутура бербе, бизге келгенде көрөсүң дейт экен да. Хурлайндар бар буякта дейт. Ошентип таң атчактын эме намат айтат дейт. Бирок ошондой эле бул көбүнчө эми баягы аялдардын отказын айтылып калган төшөк маселесинде, атак бул эркектерге деле тиешелүү. Эркек да үзүрсүз неме ала турган болсо, эркектер таң атчактан наалат алып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бардыгы баягы шариаттагы үзүр ал бөлөк нерсе. Ооруп атканы, же болбосо учурдагы оорулуу күндөрү, айлык ушундай немелери, айыз жара, башка маселелери. Так. Имам Махди жөнүндө кичине айтып бериңизчи. Аллаху акбар. Ушундай эле эмеден Инстаграмдан көрсөңөр болот. Имам Махди бул Иса пайгамбардан мурда келет. Иса пайгамбардан мурда келет. Имам Махди. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Хасан разияллаху анху урпагынан болот. Имам Махди деп коет иншаллах. Бул келип туруп, Аллаху акбар, ушу адилеттүү турзат. Ушудан кийин Даджал келип калат дагы. Кийин Иса пайгамбар бир намазды ушу Имам Махдинин аркасынан окуйт, калганы бардыгы өзү имам болот, баарынан бүтүрөт да. Так, акем өтүп кеткен. Туулганда Ал Мухаммад деп коюлган. Паспорт алганда Алишер деп алган. Эми мен Куран окуганда кайсы атын айтып Куран окуйм? Аллахым сизден разы болсун. Эчтеке эмес. Окуй бересиз. Жараткан Алла Таала билет кайсы адамга багыттап атканыңды, кайсы адамга ниет кылып атканыңды Алла Таала баары билет. Даже атын атамасаң дагы ошого соопту ниет кылганыңа жеткире берет. Эгерде бирок жүрөгүңүз тынчтанбаса, атын айтып кое бериңиз.
Алишер паспорт алганда Алишер болуп калган, ошого депчи. Туулган күндө алып атканда метрикасы ким дедиң? Али Мухаммад деп. Айырмасы жок. Al-Bari'ul Musawwir жөнүндө маалымат берип коюңузчу. Төрөбөгөн аял 7 күн ороза кармап, анан ачкандан кийин Al-Bari'ul Musawwir деп айтылат экен. Ошол чынбы? Мен билбейт экен муну. Al-Bari деген Алла Тааланын аты. Жаратуучу. Al-Bari. Ошондон Musawwir Алла Субхана Тааала өңтүз берүүчү. Бирок мүмкүн бир аалымдардын тажрыйбасынан болор чыккандыр. Кандай болса дагы бул бир пайгамбарыбыз бир хадисте же тияк биякта биздин динибизде мындай жок. Дарат алып жатып, дарат алган сууга денеден аккан суу тамчылап кошулуп кетсе, суу нажас болуп калбайбы? Нажас болбойт. Кичине ал мөөнөт немелер, чачырандылар ага кечиримдүү ал. Дарат алып жатканда бутту жууп жатып, бир бутту жуугандан кийин аны кургатып, носкини кийип, кайра башка бутту да ушундай кылып жууса болобу? Макру эмеспи? Бизде даратта мындай туугандар. Даратта фарз, анан сүннөт, важип жок да? Бисмилла. Даратты өзү бир мүчөнү жуугандан кийин ушуну кургатпастан туруп экинчисini жууп калыш керек. Бул кургатпастан туруп үчүнчүнү. Үчүнчү кургатпастан туруп бутту. Эгерде кургап калса, ушунча убакыт өттү. Канча мисалы карадык бир 2 мүнөттө уже кургап калат. Бир нерсе мен кургаткан жоксуз. Жөн турганда эле кургап калат да. Где-то бир 2 мүнөт, 3 мүнөттө. Анда уже дарат болбой калат, кайра баштан алыш керек. А бир кичине убакыт боло турган болсо, эчтеке эмес. Кээ бирлери даратталат дагы путту үйүнө киргенде жууйт. Же болбосо далдоо жерге келип отуруп жууйт да. Ошол мөөнөт кээде шамал болот, шамалды эске албайт. Шамалда тез кургайт да. Жөнөкөй орто учурда ошо кургаганга канча мөөнөт кетет. Ошончо мөөнөт эгерде бир мүчөнү жууп, экинчи мүчөнүн ортосунда убакыт болуп кала турган болсо, дарат жакшы болбойт да. Кайра баштан. Бул татабук биринин аркасынан бири улантып кетиш керек. Бирок азыркында бир бутты жууп, кийип, арчып алып, экинчи бутты жуусаңыз боло берет. Эчтеке эмес. Макулбу? Денеден кан токтобой акырындык менен ага берсе, ошол жерге бир нерсени коюп, жаап салып, даратты толук алып, намаз окуй берсе болобу? Ушул киши үзүрлүү кишилердин катарына болобу? Деги эле канча мүнөт кан токтобосо адам үзүрлүү болуп эсептелинет. Болот мына сиз айтып аткан азыркында. Кан токтобой кайра эле чыгып атабы? Ошол жерде жабаттагы бинт бир жер кесилип кетти, же улак чаап да бир нерсе болуп кетти. Мейли, аны ороп туруп эле дарат алып ошол жерге мас кылып коесуз дагы намазды окуй бересиз. Үзүрлүү деп биздин фик китептерде бир толук убакыт намаздын, мисалы пешимдин 4 рекет сүннөт, 4 рекет фарыз, 2 рекет сүннөт канча убакыт кетет? Орточо окусаңыз мүмкүн 10 мүнөт, 15 мүнөт кетер чыгар. Я. Ошончо убакытта 15 мүнөт сайын, минимум 15 мүнөт сайын пешим азыр канча? 12:55-те. Канчада батып атат? Асыргы убакыт берип калып атат 3:47-деби? Примерно ошончо да. Ошол ар бир 15 мүнөт сайын кан агып турса, ошо үзүрлүү болот. Эгерде бир жолу кан акты, андан кийин жарым сааттан кийин бир кан акты, ол үзүрлүү болбой калат уже. Түшүнүңүздөрбү? Үзүрлүү болуш үчүн түшүнүп алыңыздар маселени. Бир намаздын ичинде, бир намазды пешимден асырга чейин, асырдан шамга чейин айырмасы жок. Ушу бир намаз убактысынын ичинде бир толук убакыт намаздагы даратсыз өтүп калыш керек да. То есть толук убакыт намаз 15 мүнөт. Ар бир 15 мүнөт сайын жел чыгат, же зара чыгат, же кан чыгат, же ириң чыгат. Бул үзүрлүү. Биринчисинде ошол үзүрлүүнүн катарына тизмесине кириш үчүн ошондой. Эми кийинки намаз асырдан шамга чейин ошол бир эле чыкса, ошол үзүрлүү эмеси кармалып турат. Эсептеле берет. Ошондор шамдан куптанга чейин бир эле чыкса, бул жерден ар бир 15 мүнөт сайын керек эмес да. Түшүнүңүздөрбү? Бир эле жолу ушу чыкса болду. Ушу үзүрлүүсү тура берет. Эгерде бир дагы чыкпай калдыбы, анда үзүрлүүдөн чыгып кетет. Эми үзүрлүү менен үзүрсүздүн өкүмүн түшүнүп алыңыз. Үзүрлүү адам бир дарат алат дагы ошол убакыттын ичинде канча намаз окуса окуй берет. Нафил намаз окуйбу, казасын окуйбу, Куранды окуйбу, макулбу? Ошо кан чыга берсе, үзүрлүү болсо деле, ал дараты бар деп эсептеле берет. Түшүнүктүбү? Үзүрүү жок адам кандай болуш керек? Ал кайрадан дарат алмаса болбойт деген сөз.
Zumar suresi 17. аяттагы тоғут жөнүндө кеңири түшүндүрүп бериңизчи. Бүгүнкү күндөгү тоғуттар кимдер? Тоғут шайтан, жоса шайтандын ээрчигендер. Бир сөз менен айтканда, ошо шайтандын өкүмүн чыгарып залымдарды тоғут деп коет. Эгер адамдын каза намаздары болсо, ал тахажжуд намазынын убагында каза намазын окуган жакшыбы? Эгер андай болсо, тахажжуддагы дай эле сооп алып дуа кылы кабыл болобу? Мындай туугандар, кимдин мойнунда каза намаздар болсо, ал фарыздарды окуйт, сүннөттөрдү окуйт, витр важипти окуйт, бирок нафилдерди, тахажжудду кошуп, ошолордун ордуна каза окулат. Түшүнүктүбү? Каза окуш керек. Ал нафилдерди токтотуп турсун, казаларды окусун. Мен тахажжудда туруп казасын окуй берсин. Бирок мындайда, сиз багымдаттын казасын окуп атасыз, тахажжудда да ниет кылып койдуңуз, экөө өтпөйт. Бул фарыздын казасы, а бул болсо нафил. Экөө бир ниет менен ада болбойт, аткарылбайт. Түшүнүңүздөрбү? Же каза болот, же болбосо эмне болот экен? Нафил болот. Экөөнүн бирөөсүнө. Экөөнү тең ниет кылып койсоң, экөө тең болбой калат сага. Ошон үчүн жакшы түшүнүп алыңыз, анан көрөк туруп эле ошол жерде багымдаттын казасын, пешимден, асырдын, шамдын, куптандын, витр важиптин казасы, кийинки экинчи ракат, ошо казасын окуй бериңиз иншалла. Кимде ким эрте менен Ясин сүрөсүн окуса, ошол күндөгү маселелер туура жакка чечилет дейт. Ясинди багымдаттын фарызынан кийин окулабы, же ага чейин окуса болобу? Кененирээк айтып бериңизчи. Ясин сүрөсүнүн фазилети өтө көп. Сахih хадиси дагы, заиф хадистерде дагы Ясин сүрөнүн фазилети көп. Өзгөчө дүйнөдөн кайтып аткандарга, жан берип аткан учурларда, адам баласында эң оор күн болот да ошолчу. Эң кыйын күн болот да. Иман менен дүйнөдөн сапарга тартуу, ох. Бул эң негизги максат да болчу. Ошон үчүн бул дүйнөнүн акыркы секундалары, ахиреттин биринчи секундалары, бул ушул жерде пайгамбарыбыз айткан иқрау сурата Ясин аля маутакум. Бул дүйнө менен ахиреттин, бул дүйнөнүн коштошуусу, ахиреттин башталышы. Ушул жерде Ясин окугула деп атат. Иманы саламат менен чыксын. Себеби Ясин сүрөсүндөгү мазмундар 83 аяттан турат. Андан башка ар бир нерсенин жүрөгү бар, Курандын жүрөгү Ясин деп атат. Албетте, машаалла, кажет бүтүргөнгө, проблемаларды, ооруларга таасири өтө чоң. Иншалла, качан окусаңыз боло берет. Ясин сүрөнү бир жолу окуп койгон, Куранды 10 жолу хатым кылган соон аласыз. Канча жолу? 10 жолу. Ошон үчүн иншалла Ясинди көнүп неме кылбаш керек. Муну экинчиси мына жердеги азыркы багымдатты чейин окусаңыз деле мейли, багымдаттан кийин окусаңыз деле мейли. Пайгамбарыбыз өзгөчө мындай деп айткан жери жок. Каалагандай окусаңыз болот. Менин суроом, сиз бир сабагыңызда айткан элеңиз. Окумуштуулар айдын экиге бөлүнгөнүн изилдеп чыгыштыр деп. Анан сиз айткансыз, Куранды эле карашпайбы деп. Ошону кайсыл окумуштуулар айтты эле? Так маалымат барбы? Интернетте айтып жатат. Окумуштуулар антип айткан эмес деп жатат. Бул нерсени сураганымдын себеби, мен бир атеист менен иштейм. Ага ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айды экиге бөлгөн десем, ишенбей жатат. Анан мен далилдей албай койдум. Ошого жооп берип коюңузчу суранычы. Алар разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мужизаларынын катарында айды экиге бөлүп койгон. Жерде туруп, Меккеде туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айды экиге бөлгөн. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. Алла Таала берген, адам колунан келбей турган иши. Ушу мужиза аркылуу Мекке мушриктери иман келтирсин. Алар сурашкан. Эгерде сен чыныгы пайгамбар болсоң, анда айды экиге бөлүп көрсөтчү. Жарымы бул тоодон чыксын, жарымы бул тоодон чыксын депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам макул деп. Бирок ошондо да айтылган, булар ошондо да иман келтирбей коет баары бир депчи. Бирок Алла суранганында Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айды экиге бөлүп көрсөтүп койгон. Бул андык эле. Макулбу? Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. Бул пайгамбарыбызга ким иман келтирсе, ошо ишенет да. Анан ар бир адамды ишендирүү биздин мойнубузда эмес, туган. Биздин мойнубузда ишенеби, ишенбейби, акыйкат болгонун айтып коюу.
Пайгамбарыбыз Миражга чыгып келгени андан дагы таң калыштуу. Айга көрүнүп турат. Ай калып кеткен пайгамбарыбыз Миражга чыкканда. Ошондо Мекке мушриктери келип Абу Бакырга айтты: Абу Бакыр, сен мына досуң мындай деп мактай бересиң. Азыр мындай деп атат го. Биз сага мурда эле айттык эле го, алиязу билля, бул алчып калган. Сен дагы эле ушуну не деп айтты десе, мындай деп айтты. Мухаммад айтты, болду, ошо чын деген да. Ошон үчүн Сыддык деп коет буну. Не деп коет экен? Абу Бакыр Сыддык деген лакап берилген. Тастыктоочу. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген болсо ошо тастыктоочу. Ошон үчүн бул атеистке биз тиң деминткенин анын кажети жок. Албетте, окумуштуулар ушу күнгүдө мисалы азыр айга чыгып азан уккандар, астронавт дейт мынакей. Астронавт дейби? Астронавт дейт. Окумуштуулар мындай карап туруп, бул айда дагы өткөндө канча болуп калды? Бир 2 жыл, 2,5 жыл болуп калды го. 2,5 жыл болуп калды. Андан көп болуп калды го. Атайы эме деген бар да, И'жазул Кур'ан. И'жазу улумул Кур'ан. Кур'андын илимдеринин машаалла мужизалары боюнчачы. Ошол киши көп жылдардан бери пайгамбар урпагынан болот. Шейх Абдулла Муслих деген Кыргызстанга келген, Бишкекке дагы, Ошто дагы 2 жерде анан кийин булар неме өткөргөн. Кур'андын мисалы азыркы эненин ичиндеги түйүндүк боюнча, астрономия боюнча, ошондой эле баягы океандагы 2 көл бөлүнүп калгандарычы, Моундайдагы бөлүнгөндөрү, булардын бардыгы ушулардын катарында американецтер 6 жолу айга конуптур. Айтууларында 69-жылдан 72-жылга чейин. 6 жолу 69-жылдан 72-жылга чейин. 6 жолу конуп, 6 жолу ошол эми көбүнчө бул америкалыктардын табияты ушундай экен да, бир нерсеге изилдегенге, аныктаганга ушуга аябай эме экен да булардыкы. Бул жакшы нерсе. Анан буларды топурактарын барып алып барган. Америкага барып анан кийин изилдөө өткөргөн. Лабораторияларынан тияк-бияк ар нерселерди кошуп, эми химияны билесиздер да. Ошондой кылып бардыгын ушу тиянакка келишкен. Бул айдагы ошо топурактагы бул бир убакта күл болгон экен. Бул жөнөкөй эле топурак эмес экен. Бул күйгөн нерсе экен. Жөнөкөй эле топурак эмес экен. Бул бир учурда күйүп турган экен. Кийин анан өчүрүлүп, бир канча кылым өткөндөн кийин ушу топурактай болуп калыптыр. Деп ушу тиянакка чыгып келген да. Анан Кур'ан-ы Каримде ушуну аят келип атат да. Биз айды дагы, күндү дагы, нурлуу, аларды экөөнү тең мындай күйө турган кылып жаратканбыз дейт Алла Таала. Ай дагы күйүп турат, күн дагы күйүп турат. Бирок күндүн күйгөнүн калтырдык дагы айдыкын өчүрүп койдук дейт да. Айдыкын эмне дейт? Ал күйүп турган ушундай эле. Азыркында мындай пламя болуп турбайбы? Күндүккөчү кудум айда ошентип күйүп турган. Анан ошо жалындап, анан оны өчүрүп койдук деп атат. Ошо өчүрүп койдук дегенге ушуга келип анан чыгышты да. Bundan başka da толтура, иншалла, bir учур болот го. Кур'ан-ы Каримдин атайы, иншалла, bir убакыт, bir сабакты мен bir карап, ошолордон бар, тияктан далилдердин, тияктан неме болгондорун көрсөтүп эме кылып беребиз, иншалла. Бирок мынага сиз атеистке көп кыйналбай эле коюңуз. Ошолордун катарында дагы ошол айды бөлгөндөрү жана башка бардыгы. Ассаламу алейкум. Максат ажы, алейкум ассалам. Даватка чыкканда, ар бир кадамга басканда бутка жабышкан кан дозоктун отунан сактайт дейт. Bir zikir 499 milyon есе көбөйөт дейт. Ошого далил барбы? Жоңуза Алла разы болсун. Алланын жолу келет. Имам Бухари рахматуллах алейх, "Ман игбаррат кадамаху фи сабилилlah." Кимдин эки кадамы Алланын жолунда чаңдаса деген атайы тема коюп, ошол хадистерди алып келген. Хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин жүзү Алланын жолунда чаңдаса, кимдин путу чаңдаса деп келет да. Кимге ичине чаң кирсе, Алланын жолундагы, бирок Алланын жолундагы кайсы? Алланын жолундагы. Ошого дозоктун түтүнү дагы жармашпайт, дозок дагы тийбейт деген хадистерде келет. Бул бар нерсе бул. Дозоктун түтүнү жана Алланын жолунда чаң экөө бирикпейт деген дагы бар. Бирок мына 499 миллион, 490 миллион. Бул болсо эки хадистин бирикмесинде. Бир эле хадис эмес. Бир нерсени билип коюңуздар. Шариатта ахкам жана фазаил деп коет.
Ахкам деген өкүмдөр. Этикат боюнча, намаз боюнча бул өкүмдөрдөчү сахи хадис, хасан хадис, заиф хадистерди алышпайт. Фазаилдерде заиф хадистер болот. Фазаилдерде заиф хадистерди иштетсе, аалымдарыбыз алхамдулилля буга макул деген. Албетте маузу хадис болбойт. Маузу дегени кандай? Токулган. Жок нерседен чыгарылган, ойлоп чыгарылган. Алар таптакыр болбойт алар. Бирок заиф хадистер, бул толтура заиф хадистер. Мисалы имам Бухари рахматуллахи алейхтин өзүнүн деле Адабул Муфрат деген китеби бар, толтура эле заиф хадистер бар. Мейлиби? Ошондон башка дагы алхамдулилля мисалы канча деген хадис дегенде бир эле Бухаринин эмес туган хадис 300 хадис бар. Китеп канча? Биз окугандарыбыз өзүбүздөр көп деле окуган жокпуз да. Биз мына 2003-жылы ошол хадис илиминде хадисти окуп атканыбызда, бирок Бухаринин, Сахи Бухаринин башынан аягына чейин окудук устазыбыздан. Монона Жамшид рахматуллахи алейх. Баштан аягына чейин. Кудайга шүкүр, чокуп эмес. Сахи Муслим, Монона Зуррахман, Муддазиллу Алла Таала өмүрүнө береке берсин, тирүү бул киши мындан окуду. Ошондой эле мисалы Тирмизиден дагы азыркы устазыбыз алды тирүү, алхамдулилля баштан аягына чейин окуду. Ибн Мажа, Монона Абдурахман деген устазыбыз, Кудай рахматы мархум өтүп кетти, ошондон окуганбыз. Ушинтип алхамдулилля Абу Дауттан окуганбыз, Монона Ихсанул Хак мудан. Насаиди окудук, Муатта имам Мухаммадты окудук. Булар осынча бул киши имам Жавис өтүп кетти. Акырында 9 хадис китебин окудук да. Бул ушу бардык эле китеп деген эмес. Бул болсо Сихахи Ситта деп коет, 6 сахи хадистер деп китеби, көбүнчө. Атак ушу менен эле чектелбейт сахи хадистер. Bundan başka da sahih hadisler толтура. Ошон үчүн айтып атабыз, китептер тугандар канча? Бир эле Бухари менен чектелбейт, 300 хадис китеби толтурат. Имам Бухари рахматуллахи алейх 300 миң хадисти жат билген бул. Ошодон бир 7000дин тегеренде 7274 хадисти тандап. Сахи Бухаридечи. Ал дагы кайталанганы менен ошо жасаны. Кыскасы айтканда, иншалла бул хадистер заиф хадистерден 2 хадис биригип туруп амал кылган хадис. Амал кылса болот, эч кандай нерсе жок. Жаназа намазда Фатиха окулабы жана көз кайсыл жерге карайт? Жаназа намазда бизде Ханафи мазхабта Фатиха эмес, биринчи сана. Жаназада 4 такбир бар. Канча такбир бар? 4 такбир бар. Имамга иктида кылабыз, мисалыча Аллаху акбар дедикпи, биринчи субханака Аллахумма окуйбуз. А башка мазхабта Шафии, Хамбалилер Фатиханы окушат. Экинчи Аллаху акбар дегенден кийин пайгамбарыбызга салават айтабыз. Үчүнчү Аллаху акбардан кийин, андан кийин дуа окуйбуз. Өлүккө дуа. Төртүнчү Аллаху акбардан кийин салам беребиз, ушу менен бүтүп. Экинчиси көз кайсы жерге карайт? Көз сажда кылган жерге. Имам Малик рахматуллахи алейх сажда кылган эмес, кыбланы карайт дейт. Мисалы Имам Малик рахматуллахи алейхте мазхабы боюнча намаз окуганда Аллаху акбар деп туруп сажданы эмес, кыбланы карап турасың да, мынтип алдын карап. Ушундай. Буякты карасын дейт. Хидая да келет. Хидая деген китепте. А бирок биздин мазхабта кандай экен? Биздин мазхабта, Кур'ани Каримде айтканда, "Фавалли ваджхак шатрал масжидил харам." Пайгамбарыбыз Алла Таала айтып атат, сен жүзүңдү мечитке, масжидил харам бар го, ошого карай, шатыр деген ошо тарап. Ошого карай караган дейт. Жүзүңдү ошакта караганда да, бул далилди ушундай келет. Үммөткө да буйрук берилген. Фаваллу вужухакум шатра. Силер дагы жүзүңөрдү каяка карагыла деп атат? Ошо Имам Малик айтып атпайбы? Жүздү ошо кыблага караш керек деп атпайбы? Каяктан сажданы карай турганда? Түшүндүңүзбү? Биз айтып атабыз, жүз ушул жака карап атат, бирок көздү саждага каратып койбойбу? Сажда саф кылганда эки жака тең салам беребизби? Иманды кантип күчөндүрсөк болот? Бир туугандары барды ата энебиз кантип жакшылыкка чакырабыз. Бир туугандарыбызды ата энебиз кантип жакшылыкка чакырабыз? Кандай досторубузду? Мындай тууган. Сажда сакта бир жака салам берет. Каяка? Бир жака эле салам бересиз, болду. Эки сажда кыласыз. Андан кийин мейли имам менен болосузбу, жалгыз болосузбу, бир эле сажда. Бир жака эле сажда. Так, иманды, бир туугандарды, ата энеге кандай жакшылык кылабыз, достордун бардыгын 3 күнгө дабатка чыксаңыз үйрөнөсүз. Касыр окуган киши жергиликтүү жамаатка уюп окуса толук окуйбу? Касыр окуган киши жергиликтүү жамаатка уюп окуса толук окуйт. Имам эгерде жергиликтүү муким болсо,
4 рекет окуп атса, сиз азыр мисалы Алматадан келдиңиз же Баткенден келдиңиз, мусафирсиз, 14 күнгө чейин Бишкектен кайра кетип каласыз. Сизди мусафир деп коет муну, мейлиби? Анда бирок бул жактагы мечиттин аркасында имамга ыктыда кылсаңыз 4 окуйсуз. 2 окубайсыз. Эгерде үйдө башка жакта окуп калсаңыз, анда мусафир катары 2 окуйт элеңиз. Бирок имам макулбу? Сиз 4 окуйсуз имам окуйм болгондон кийин. Убакыт барбы? Я. Истинжа качан важип болот? Мисалы, айылда, жолдо же талаада болуп калганда эмне кылабыз? Суу муздак дейби? Болуп жууш кооптууга дейби? Мындай туугандар, эгерде муздак суу болуп кала турган болсо, истинжа эмес, сиз таяммум эле кылып алың таксыр. Шариятыбыз алхамдулилlah өтө муздакта өзүңүздүн денеңизди оорутканга бир мүчөнү, же болбосо адам өлө турганда ушундай суук боло турган болсо таяммумга уруксат берген. Бирок ошого чейин азыр бүгүнкү күндө андай деле биздеги Кыргызстандын аймагында андай табылбайт. Ошон үчүн жылуу сууну сиз баклашка алып алың, же болбосо бир кафеге кирип эле кайнак суу берсеңиз ысырып берет эч ким. Ошон үчүн иншалла истинжа өзү мындай кургаткандан кийин суу менен жууган, буну Алла субханаху ва таала Кур'анда мактаган. Бул кандай деп мактаган? Фихи риджал юхиббуна айятатахару. Куба мечитинде ушундай эркектер бар, алар өтө таза болгонду жакшы көрүшөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошо Куба деген мечиттин тегерегинде жашагандарга кайрылды. Сахабалар хижрат кылып барышкан эле. Эмне үчүн силерди Алла таала ушундай мактап атат? Не ишиңерге дегенде алар айткан. Биз таш кесек менен истинжа кылгандан кийин аркасынан суу менен жууйбуз деген. Пайгамбар айткан, ошол деген. Чүктүбү? Бул жакшысы да, карап туруп. Истинжа эгерде ошо 1 дирхам деп коет, мына алакан барго, ошодан мисалы улуу зара ошодан ошо алаканын 1 дирхамдын өлчөмүнчө болуп кала турган болсо, чоңоюп кетсе, жайылып, анда жууган милдеттүү болуп калат. Түндө түшүркөп ошол себеп шым же гамаш булганса, ошол боюнча жүрө берсе болобу? Же ошол гамаш менен намаз окуса болобу? Жок, жууш керек таксыр. Бизде Ханафи мазхабта мани эркектин уругу нажас. Эркектин уругу эмне экени? Нажас ал. Ошон үчүн иншалла аны бизде жууш керек. Шафийлерде мисалы ошо кургап калсам да кырып неме кылып койсо болот депчи. Бизде жууш керек болот. Ошонун бардыгын эле жуубайсыз. Кайсы ошо гамажбы, шымбы, же болбосо ич кийимби, турсабы кандай болбосун, эгерде булганып калган жери болсо, ошол жерде эле жууп, 3 жолу каты сыгып коесуз, жууп бүттү. Бардыгын жууганын кажети жок.